Siz kimsiniz ya? Siz demeyiz. 15 yıl oldu gelgeniniz. 15 yıllık çoktu verince elge. Sen canlı deputatsın. Sen el tarafı olmuşsun. Deputatlar bölüşüp yarışın. Былтыр бөлінөзден мурунсалыктар не oldu? Базаркоргон районунун Могол айыл өкмөт башчысын шайлоо ызычуу менен коштолду. Айыл тургундары учурдагы айыл өкмөт жана талапкер Эркин Турдукуловго нааразычылыгын билдирип, талапкерлигин алып салууну же шайлоону жокко чыгарууну талап кылышты. Тургундар анын буга чейин иштеген иштерине канааттанбай келгенин айтып, айылда натыйжалуу өзгөрүү орун албады дешет. Биз нааразыбыз. Эркин Турдукулов 3 жолу шайланган мурдадагы. Шайланып эч убакта элге эч нерсе кылган эмес. Канча жерлерди жетим жесилердин жерин сатып атат. Ел үчүн бир жолдордон эч кандай бийликти кылган эмес, иштерди кылган эмес. Ошон үчүн эл нааразыбыз. Мисалы мен өзүмө ушул эл катары 8-ден 16 сотук же 18 сот ел катары алган жеримди 3 адамга талаш кылды. Bir адам тууган эл адам болот. 4-июнь саат 15:00-гө белгиленген шайлоо мөөнөтүндө башталган жок. Айылдык кеңештин сессиясы айыл өкмөт башчысынын иш бөлмөсүндө башталып, талапкер болгон Эркин Турдукулов мурункудай эле креслосунда олтуруп, баарын өзү башкарып, админ ресурс колдонгону байкалып турду. Сыртта болсо нааразы болуп чогулган эл өз талаптарын айтып турду. Сизге эмне жетпейт да? Адамдар жаңыл алууну кутат да. Жаңы бир кадр келсе, бир бала келсе, кичине болсо бир жаңы жүздөрдү көргүсү келет адамдар. Мондайда Элдин каршылыгынан улам шайлоо маданият үйүнө жылдырылды. БШК бул аймакта шайлоону 4-июнь саат 15:00-дөн 18:00 аралыгына бекиткен. Мында добуш берүү шашылыш түрдө 15 мүнөт аралыгында өттү. Анын жүрүшүнө бир нече мыйзам бузуулар орун алды. Анда айрым депутаттар ачык эле кимге добуш бергенин көрсөтүп, купуялуулукту сакташкан жок. Айыл өкмөт башчылыкка Турдукулов менен бирге дагы бир талапкер атсалышкан. Бирок ал сыртка чыгып киргенче шайлоону бүтүрүп, ал талапкердин коочусу да добуш берүүнү күзөтө албай калды. Бул шайлоону баштан аяк айыл өкмөттүн башчысы Эркин Турдукуловдун депутат уулу Эрнест Турдукулов башкарып турду. Азыркы мезгилде мен шайлоонун жыйынтыгына менин адамым жок, мен өзүм катышпай эле булар өздөрүнчө жыйынтык бүтүрүп койду. Бирок мыйзамда кандай деңгээлде экенин аны мен дагы ойлонуп карап көрөйүн. Кандидатсыз эле, кандидаттын адамы жок эле өткөрсө болор экенби, аны карап көрөбүз. Шайлоо башталар алдында 19 депутат катталган, бирок добуш берүүгө 14-ү катышты. Элдин каршылыгынан улам баары шайлоого кире алышкан жок. Добуш бергендердин дээрлик баары Эркин Турдукуловду колдогондор болуп чыкты. Шайлоого биз катышпаганыбыз мыйзамсыз шайлоо болду. Эл каалабаган адам шайланды. Эл уже жадап бүткөн, ажабына ушунча эл чыкты, ушунча элдин баягы талабын эч ким уккан жок. Көрдүңөр, эл каршы болсо дагы депутаттарды сатып алуу жолу мененби, кандай жол менен болсо дагы добушун алды. Айыл аймакты 12 жылдан бери башкарып келген Эркин Турдукулов бул эретте башчылык креслоого илешти. Ал өзүнө коюлуп жаткан дооматтарды четке кагат. Ал эми Базаркоргон аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамды өткөнүн белгилейт. Эми аны күттүк. Өзүн канча шайлоо мезгилинде айтып атпайм. 15:00-дөн 18:00 өткөзүп өтүшүбүз керек. Ал кайра качпады деген бул значит талапкерликтен баштап деген менен бар. Кирбей койгондон кийин биз аны эмне кылмакпыз? Кайра биз шайлоону мыйзам негизинде биз өткөзүүгө милдеттүүбүз. Учурда талапкер Канжар Эримеков шашылыш өтүлгөн шайлоону мыйзамсыз деп башкы прокуратурага, УКМКга кайрылуу алдында турат. 2-июндан тарта райондо айыл өкмөт башчыларын шайлоо башталган. Ушул мезгилге чейин Акман, Бешикчон, Сейдукум жана Кеңеш айыл аймактарынын башчылары шайланды. Талдуу булак айыл өкмөтүндө талапкерлер добуш ала албай, шайлоо башка күнгө жылдырылды. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.